Тышкы иштер министри Кулубаев Жээнбек Молдоканович. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү уктурууда биз Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу кеп кылабыз. Биздин өлкөнүн Бириккен Улуттар уюмундагы, Шанхай кызматташтык уюмундагы ишмердүүлүгү, көп векторлуу саясат, ошондой эле эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо, экономикалык дипломатия, алдыда кандай эл аралык иш-чаралар өтөт, ушул багытта маалымат беребиз. Бүгүнкү уктурууну Мээрим Абдыраманова жана кесиптешим Айдар Темиралиев алып барууда. Кутман таңыңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биздин студиябызда түз байланыштагы телефон номерлор иштеп жатат. Ал үчүн сиз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 номерларына чалып, кандайдыр бир суроо пикирлериңиздер болсо же сунуштарыңыздар болсо кайрылсаңыздар болот. Биздин 1 саат бою түз байланыштагы телефон номерлор иштеп келет. Кутман таңыңыз менен Жээнбек Молдоканович студиябызга кош келиптирсиз. Алгач эле маанилүү маселеден кепти баштасак. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары дүйнөлүк коопсуздук маселелеринде кандай артыкчылыктарды жана демилгелерди алдыга жылдырат? Геосаясий чыңалуу күчөгөн шартта өлкө кандай позицияны карманат? Рахмат, жакшы суроо экен. Эми өзүңүздөр билгендей, ушул жылдын 3-июнунда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунда өзүңөр билесиңер чоң шайлоо болуп өттү. Бул шайлоодо биринчи жолу Кыргызстан өзүнүн кандидатурасын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук комитетинде туруксуз мүчө катары өзүнүн кандидатурасын койгон. Муну болсо биз өзүбүздүн мамлекеттин атынан жана баардык борбордук Азия мамлекеттеринин атынан баягы номинация болду да. Муну выборго биздин контрпартнер чоң мамлекет Филиппин мамлекети болду. Эми өзүңөр билесиңер, Филиппин мамлекети бул түштүк чыгыштагы эң чоң экономикасы чоң, эли көп мамлекеттердин бири. 120 миллиондон ашык эли бар. Территориясы да чоң, бюджети да чоң мамлекет. Ошо мамлекет менен чогуу биз жарышка чыгып 142 добуш менен утуп алдык. Бул иш оңойго турган жок, анткени бул баардык мамлекеттик органдардын президент баш болуп, премьер-министр баш болуп, өкмөт мүчөлөрү баш болуп, негизги баягы ишти тышкы иштер министрлиги алып барды. Бирок президент дайыма колдоп бизди баардык жолугушууларда, ООНго барганда, башка эл аралык платформаларга барганда дайыма өзүнүн баягы колдоосун бергизип, биздин чет элдик партнерлор менен сүйлөшүп турду. Премьер-министр дагы көптөгөн жолугушууларды өткөрдү, вице-премьерлер көп жолугушуулар өткөрдү. Анан көбүнчөсүн биздин дипломаттар көп баягы эл аралык платформаларда биздин элчилер иштешти, сүйлөшүп, ар бир өзүбүздүн программабызды баягы түшүндүрүп берип аттык да. Анткени эми көптөр ойлойт, кичинекей мамлекет болсо мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, мындай чоң мамлекеттер менен тең тайлашып иштей алабы деген да көп суроолор болот да. Бирок биз өзүбүздүн программабызда ошо Азия мамлекети менен, Африка мамлекеттери менен, түштүк чыгыш мамлекеттери менен, океандагы аралдар менен кандай иштейбиз, тоол мамлекеттер менен кандай иштейбиз, ушул жөнүндө биз өзүбүздүн программаларыбызды иштеп, концепцияны чыгарып, анан президент бекитип берген. Ошону биз баардык эл аралык платформаларда түшүндүрүп айтып берип аттык да. Анан өзүңөр билесиңер, азыр дүйнө оомал төкмөлүү болуп, чоң мамлекеттер күч көрсөтүп аткан убакта дүйнөлүк саясат азыр өзгөрүп атат да. Бир тараптуу болгонго баягы аракет кылып атышат да. Бир тараптуу болгондон кийин бул адилеттүүлүк жок келсе деген болот да. Ошондуктан биз дайыма айтып аттык, биз адилеттүүлүктү кармайбыз,
биз баардык мамлекеттердин кичинеби чоңбу азбы көппү биз ошолордун койгон суроолорун көтөрөбүз. Эл аралык коомчулукта биз мүмкүн болушунча аларга жардам берип биз өзүбүздүн ишибизди аткарабыз деп. Мына биздин элчилер деди Кариб аралдарына чейин барып келишти. Латин Америкаларына барып келишти. Түштүк Азияда болсо бүт жана Вануату, островной көптөгөн арал мамлекеттерди кыдырып келишти да. Алар таң калышты. Кыргызстан каякта, биз каяктабыз депчи. Анан биз эриккен жокпуз, баарын кыдырдык. Биздин дипломаттар барып жолугуп, биздин программаны түшүндүрүшүп, презентация кылып, ойлорубузду айтып, анан көбүнчөсүн бул биздин мусулман партнерлор менен, анан Африка менен дагы катуу иштедик. Аларга дагы биз өзүбүз кыдырып аягында өзүм 2-3 мамлекетке сапар жасап, алар менен Мозамбикте болдум, Намибияда болдум, Эфиопияда болдум, алар менен жолугуп сүйлөшүп, андан тышкары бияка да өзүңөр билесиңер, көп Африка мамлекеттери сапар менен келип кетишти. Аларга түшүндүрүп берип аттык. Негизинен биз тоолуу мамлекет болгондон кийин бизди көптөгөн Латин Америкасындагы тоолуу мамлекеттер, Африкадагы арал мамлекеттери баары түшүнүп атты. Анткени тоолуу мамлекеттердин өзүнүн проблемасы бар да. Бул биз транзиттик эмес, туңгуюк жердебиз да. Ошо биздин транзиттик потенциалыбызды кандай өстүрүшүбүз керек. Экинчиден болсо, ошо тоодагы мөңгүлөрдү кандай сактап калышыбыз керек. Андан тышкары ошо мисал үчүн ошо мөңгүлөрдү сактап калыш үчүн бул жашылдандырууну кандай жүргүзүшүбүз керек. Биздеги тоо мамлекеттердин проблемасы болсо, океан мамлекеттеринде болсо, климат өзгөргөн сайын суунун деңгээли көтөрүлүп атат да. Көптөгөн мамлекеттер мисал үчүн дагы бир 50-100 жылдан кийин суунун астына өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алардын проблемасы дагы абдан актуалдуу да. Ошолор жөнүндө биз дайыма сүйлөшүп, анан негизги бир проблема бул жанагы океандарга чыгуусу мүмкүн болгон туңгуюктагы мамлекеттер менен дагы биз тыгыз иштедик. Анткени биз азыр эч кандай океанга же болбосо деңизге чыга албайбыз да. Ошондуктан биз дагы ошо биздин проблемаларды айтып, ошону кандай өнүктүрүшүбүз керек, кандай чогуу эл аралык платформаларда биз өзүбүздүн проблемаларыбызды кандай көтөрүп чыгышыбыз керек, кантип бири бирибизди колдошубуз керек. Ошол жөнүндө анан баары айтып атышты, эми силер кичинекей мамлекет болгондон кийин баягы түрлүү басымдар болот да. Бизди колдо, диякты колдо деген силер өзүңөрдүн мындай позицияңарды кандай алып бара аласыңар деп биз баардык платформаларда өзүбүздүн баягы көз каранды эмес саясатыбызды көргөздүк, адилеттүү сүйлөгөнүбүздү көргөздүк. Анан биз ишендире алдык да, ынандыра алдык. Ошондуктан боореки 142 мамлекет бизди жакшы колдоп берди. Көбүнчөсүн биздин жана арал мамлекеттери, Африка мамлекеттери, мусулман мамлекеттери, Латинска Америкадагы мамлекеттер, анан баягы 4 тур болду. Ошону 3-4 турда көптөгөн баягы европалык мамлекеттер дагы колдоп кетишти да. Анткени баягы шайлоонун убагында көрүнүп калды, биз жакка баягы көптөгөн добуштар ооп бараткан. Анан айтып атпасаңар, геосаясий чыңалуу деп, бул азыр дүйнөдөгү эң баягы күндө өзгөрүп жаткан убак. Бир жерде конфликт болуп атат, согуш болуп атат, экономикалык кризис болуп атат. Бул убакта негизинен биз баягы жаңы мүчө, эми биздин ишибиз бул 27-жылдын 1-январынан башталат. Ага чейин биз азыр өзүбүздүн даярдыкты көрүп, ошо коопсуздук мамлекеттерде кандай баягы көйгөйлүү суроолор бар, ошонун баарын файлдарын даярдап, дипломаттар азыр атайын курстарга барышып, ошо Нью-Йорктун ар бир комитеттеринде жолугуп иштеп даярдык көрүп атышат. Анан 1-январдан баштап бизде башталат. Анан моундай оомалдык мамлекеттерде азыр дүйнөдө көптөгөн бул Иранга байланыштуу, Палестинага байланыштуу, Сирияга байланыштуу, Иракка байланыштуу, Украина тегерегиндеги да көптөгөн Африкада ар бир комитетте проблемдүү көйгөй суроолор көп да. Анткени чек ара талашы бар, суу талашы бар,
баягы согуш жүрүп атат Африка мамлекеттеринде дагы ушунун баарын биз изилдеп баягы окуп чыгып, анан ар бир баягы көйгөйлүү маселенин артында эмне бар ушунун баарын билишибиз керек да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эми баягы согуш болуп аткан жерлерге биз өзүбүздүн ортомчулугубузду көргүзөлү. Эгерде дипломатия керек болсо ортосуна сүйлөшүп берели. Эгерде чек ара маселеси болсо, биз Борбордук Азияда чек ара маселесин кандай чечтик, ошол жөнүндө биз айтып берели. Саясий негизинен баа чыңалууга көтөрдөн баа чыңалтып, аларды үндөбөй кайра биз ошо чыңалууну токтотууга, жумшартууга, ортомчу болууга, анан негизинен ошо дипломатиялык жолду баягы өздөштүрүп, ар бир мамлекеттер менен сүйлөшкөнгө биз аракет кылабыз да. Эми туура биз баягы экономикабыз баягы азыраак болгон менен биздин трибуна, бизден микрофонду эч ким ала албайт. Туурабы? Эгерде биздин позициябыз күчтүү болсо, биз дайыма чыгып, ар бир мамлекеттин көйгөйүн көтөрүп, алар менен тең сайлашып, чоң мамлекеттер менен сүйлөшүп, аларга өзүбүздүн сунушубузду бергенге аракет кылабыз. Бирок өзүңөр билесиңер, дүйнө оомал, төкмал. Эми негизинен азыр мен айтып атпайбы, бир тараптуу баягы платформага баягы күчтүү мамлекеттердин саясатына өтүүгө аракет болуп атат да. Ошондуктан бул биздин президент дагы былтыр 2 жолу жолуккан, мен быйыл барып жолуктум Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза менен. Ошо Гутерриш мырзанын өзүнүн программасы бар. Бириккен Улуттардын өнүктүрүү боюнча 80 деген бир өзүнүн демилгеси бар да. Мында азыр ошо демилге боюнча азыр мүмкүн болушунча бардык кичине мамлекеттер, орто мамлекеттер бардыгыбыз ошо Бириккен Улуттар Уюмун колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анан бул Бириккен Улуттар Уюмунун авторитетин көтөрүшүбүз керек. Бул дүйнөдөгү жаңгыз универсалдык уюм да. Эгерде азыркы чоң мамлекеттер алардын баягы оюн эсепке албай, алардын резолюциясын көңүл бурбай, баягы ООНду 2-нчи орунга жылдырып атышат да. Бул туура эмес жол. Анткени азыр дүйнөдөгү эң универсалдуу уюм бул ООН. Бириккен Улуттар Уюмуну биз баарыбыз колдоп, анын баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге аракет кылышыбыз керек. Бул негизги биздин алдыда турган максат. Анткени ООН эгерде күчүндө туруп, ООНдун резолюциясы аткарылып, мисалы үчүн көпчүлүк, азчылык көпчүлүк тугуш керек. Да? Анан эгерде аша чаап бараткан мындай саясат болуп атса, көпчүлүк ошого өзүнүн баягы рекомендациясын, сунушун бериш керек. Бирок баягы өзүн билемдик болбош керек. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ошо ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, анын баягы механизмдерин баягы колдоп, ООНдун авторитетин көтөргөнгө аракет кылышы керек. Бул негизги максат. Эгерде азыр баягы кээ бир мамлекеттердин жасаган аракетине биз баш ийип, ООНдун баягы мүмкүнчүлүктөрүн азайтсак, анда дүйнөдө хаос башталат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, көптөгөн мамлекеттер макул, анткени азыр негизги универсалдуу уюмду биз дайыма колдоп, алардын ишин биз ошо ООН аркылуу бардык мамлекеттерге мындай сунуш берип, рекомендация берип, алар менен түз сүйлөшүп, чоң кризистик моменттерди мындай токтотконго аракет кылышыбыз керек. Айтсаңыз, Жээнбек Мулдыканович, сиз айттыңыз, мына 27-жыл январдан баштап Кыргызстан иштеп баштайт. Ошол учурдан баштап эң эле башкы маселе кайсыны көтөрүп чыгат Кыргызстан? Эми биз өзүбүз эле баягы Бириккен Улуттардын Коопсуздук комитетине бардык деп эле баягы маселелерди көтөрө албайбыз да. Анткени өзүнүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинин өзүнүн баягы регламенти бар да. Регламенти бар. Анан негизги оюнду жана 5 туруктуу мүчө чечет. Бирок 10 жаңы барган
туруксуз мамлекеттер биз алардын ошо күн тартибинде эмне маселелер болсо биз ошого аралашып алар менен чогуу сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн кээ бир коюлган мамлекеттерде мисалы үчүн күн тартибиндеги маселелерди баягы толук мүчөлөр 5 мамлекет алар карабай коюшу мүмкүн. Бизге бул биз кызык эмес. Мындан башка проблема жок. Биз аны кайра көтөрүп чыгышыбыз керек. Аларды айтып турушубуз керек. Экинчиден болсо алар айтышы мүмкүн, эми бул кичинекей мамлекеттер булар бизге анча кызык эмес, биз деген глобалдык вопростор менен сүйлөшөбүз деп. Биз айтабыз жок, азыр чоң кичине маселе жок. Азыр ар бир мамлекеттин көйгөйү бар. Ошон үчүн биз анда көтөрүп, дайым алар менен талашып, күн тартибине киргизип, ана мисалы үчүн жана арал мамлекеттеринде проблема болсо, биз аны дайым көтөрүшүбүз керек да. Анткени биз азыр сөзүбүздү бергенбиз. Биз сиздерди калтырбайбыз. Силердин үйүңөрдү угабыз, силердин үйүңөрдү деди коопсуздук мүчөлөрдүн эмесин деңгээлине жеткиребиз деп. Бул негизги маселе да. Андан тышкары айтып атпаймынбы, азыр дүйнөдөгү көптөгөн кризистик ситуациялар бар да. Кээ бирлери адилеттүү согуш кылып атышат, анткени территориясын коргоп атышат. Кээ бирлер адилетсиздик кылып басып алып атышат. Мисалы үчүн сууну кээ бирлер жаап атат, сууну чыгарбай атат. Анын баарын биз ошо файлдарды толук изилдеп, ошол негизин билишибиз керек да, жаңылып калбаш үчүн. Анткени баягы биз айтып атпайбызбы, адилеттүүлүк керек деп. Президент да ошондой маселени коюп атат. Силер ошо чоң иште, платформада иштеп атканда дайыма адилеттүүлүктү кармагыла, ошого көңүл бургула. Кыргызстанды ошо мындай активдүү, адилеттүү мамлекет катары биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек деп. Ошондуктан биз ар бир көйгөйдүн артындагы проблеманын баарын билишибиз керек. Анын артында эмне иштер турат, кандай мамлекеттер турат, кандай сунуштар турат, ошонун баарын билишибиз керек. Ошондуктан биз өткөндө жанагы шайлоонун астында бир топ иштерди кылдык. Анткени биз биринчиден чек аралар маселелерин чечүү боюнча резолюция оондо кабыл алдык, Ген ассамблеяда. Анткени бул азыр дүйнөдөгү эң чоң проблемалардын бири болуп атпайбы, чек ара маселелери. Анан биз Тажикстан менен Өзбекстан менен биз чек ара маселесин кандай чечтик деп ошол жөнүндө Кыргызстан биз баягы сунушту бердик. Өзбекстан менен Тажикстан колдоп берди. Ошону резолюцияны биз сунуштасак, баягы чек ара маселелерин дипломатиялык жол менен чечүү деген резолюцияны баягы киргизгенде 40тан ашык мамлекеттер колдоду. Ошо резолюция өттү. Андан тышкары эң чоң биз атайын выставка жасадык. Сүрөттөр менен болгон проблемаларды көргөзүп, кандай проблема болгон, кандай чечтик, ушунун баарын. Бул дагы бул дүйнөлүк коомчулукка абдан жакты да. Анткени өзүңөр билесиңер, Бириккен Улуттар уюмунда баягы тез арада чечилген баягы кейстер практически жок эс экен да. Мисалы үчүн Борбордук Азиядагы бул чоң мындай жетишкендик биз баягы көптөгөн мамлекеттер абдан мындай жылуу, анан мындай кызыгуу менен кабыл алышты. Мен айтып элем, бул ишти дагы биз азыркы коопсуздук комитетине барганда биз дагы муну абдан мындай өркүндөтүп биздин тажрыйбаны көрсөтөбүз. Абдан жакшы. Жээнбек Молдоканович, негизи жакшы жооп бердиңиз окшойсуз. Жанагы эмне эле биз көрбөгөн өлкөлөр менен кызматташып атабыз деген маселеге так жооп болду окшойт да. Анан дагы бир маселе бул жана сиз жакшы белгиледиңиз, дүйнөдө азыр абал мындай тынч эмес, мына геосаясий ушундай кырдаалда Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылып атат. Анан артыкчылыгыбыз кандай буну берилет? Анан бул жерде Бишкек саммитине кандай жыйынтык күтсөк болот? Андан кийин анан баягы экономикалык кызматташтык боюнча дагы сунуштар барбы? Эми бизде быйыл 26-жылга салганда эки чоң мындай иш план бар болчу. Бул оондогу биздин иш чара. Экинчиси бул Шанхай кызматташтык уюмунун атайын саммитин Кыргызстанда өткөрүү. Бул биздин жеке эле тышкы иштер министрлигибиз баардык биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн негизги баягы иш чаранын бири болчу да. Мен азыр ушу оондогу шайлоону бүтүргөндөн кийин параллельно азыр жанагы 1-январга даярданып атабыз. Аны менен катар эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгын өткөрүп атабыз. Быйыл юбилейный жыл, анткени Шанхай кызматташтык уюмуна 23 жыл болуп атат. Ошо 23 жылды мына 15 июнда
атайын биз куттуктоо жиберип бардык биздин Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн куттуктадык. Ошо саммитте ошо 23 жылда биздин уюм кандай жолду басып өттү, муну биз жыйынтыктайбыз. Кандай иш-чаралар өткөрүлдү, кандай жетишкендиктер болду, анан алдыңкы бир 20-30 жылга биз кандай пландарды жасайбыз. Бул жөнүндө дагы мындай чоң сүйлөшүүлөр болот. Азыр болсо ошо биздин төрагалык Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл туруктуу тынчтыкта өнүгүү жана гүлдөөсүгө жол деген уран менен өтүп жатат. Ушул уран менен саммит дагы өтөт. Азыр болсо биз төрагалык кылып 40тан ашык иш-чара Кыргызстанда, анан жана башка өлкөлөрдө өттү да. Азыр дагы өтүп атат. Эми акыркысы болсо бул июль айынын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун маданият министрлеринин жолугушуу болот. Андан кийин акыркысы тышкы иштер министрлеринин жолугушуу болуп, аякта бүт баягы саммитте кабыл алына турган документтөрдүн баардыгын жыйынтыгын чыгарып, баардыгын баягы түздөп, тегиздеп, анан ошо саммитке биз даярдайбыз министрлердин жолугушуусунда. Көптөгөн азыр бир 30дан ашык документтөргө сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20га жакын документ кабыл алат. Анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул ошо жана айтып атпаймынбы, 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз. Анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Мен оюмча биз азыр даярдык жакшы буюрса, айтпадымбы, 40тан ашык иш-чара өттү. Эми дагы бир 5-6 иш-чара калды. Аларды өткөрсөк, анан түз ошо август аягындагы саммитке даярдык чыгабыз. Экономика жаптан эми өзүңөр билесиңер, бул Шанхай кызматташтык аймагы 3 миллиардка жакын элди камтыйт. Эми өзүңөр билесиңер, 10 мамлекетте туруктуу мүчөсү, дагы бир 9-8 мамлекет олардын диалог боюнча партнерлору, атайын байкоочулары, ошонун баардыгы биригип отуруп кызматташуу жолунда. Эми айтып отурса, проекттер көп. Анын ичиндеги, мисалы үчүн, бирден бир проекттин бири бул биздин темир жол да, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги бир чоң проекттердин бири. Бул болсо өзүңөр көрүп атасыңар, ийгиликтүү акыр ишке ашып иштеп атат. Бирок азыр көп проекттер жанагы министрлер, экономика министрлер деңгээлинде алар каралат. Анан кийин премьер-министрлердин деңгээлинде баягы бекитилет, анан баягы ишке аша баштайт. Бирок негизги баягы сунуштарды, негизги баягы багыттарды ошо Шанхай кызматташтык уюмунда баягы мамлекет башчылары багыттарды беришет да. Анан калган органдар ошону ишке ашырганга аракет кылышат. Азыр көптөгөн баягы сунуштар болгон, бирок ошонун ичинен азыр Шанхай кызматташтык уюмунун ичин баягы өнүктүрүү банкын түзүү боюнча көп сүйлөшүү болуп атат. Анткени биздин президенттин бул сунушу болчу. Өнүктүрүү банкын эгерде түзүп алсак, бул баягы биздин уюмдун ичиндеги көптөгөн мамлекеттердин арасында ар түрлүү проекттер бар да. Ошолорду баягы жеңилдеткен кредиттер менен баягы ишке ашырса болот да. Ошол жөнүндө биз азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эми ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы кээ бир макул болот, кээ бир макул болбойт. Бирок көптөрү ошо колдоп атышат. Көптөрү колдоп атышат. Анткени банк, өнүктүрүү банкы бул баардык мамлекеттер үчүн керек жана баягы кызыктырат да бул банкты түзүү. Андан тышкары азыр дүйнөлүк климат, баягы эми ар бир жашообуздун баары эле ошо өзүнүн жашообузга байланыштуу да. Күндөн күнгө климат өзгөрүп атат, сел каптап атат, суу каптап атат. Кээде ошондой суу көп болуп, жердин баарын сел алып каптап атса, бир убакта кээ бир жерлерге суу жетпей атат да. Кургакчылык болуп атат. Ошонун баары биз ошону дагы
климат маселеси бул негизги суроолордун бири болот. Анткени ар бир мамлекеттин дагы түшүнүгү бар. Мында ошон үчүн биз былтыр мурдагы жылы былтыр биздин президент демилге өтүргөн ошо өзгөчө кырдаал министрликтердин деңгээлинде атайын бир фонд түзүү боюнча. Бул дагы азыр сүйлөшүү баягы нугунда жүрүп атат да. Аны кандай жасаш керек, кандай механизм менен, эгерде ошондой бир фонд түзсөк, бул дагы абдан жакшы болот. Анткени дүйнөдөгү бооруки Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында көптөгөн мондай эмелер болуп атпайбы? Стихийный случайлар да, суу каптап атат, жер титиреп атат, кургакчылык болуп атат, өзгөчө кырдаалдар. Ошол үчүн ошонун баарында жардам бергенге аракет кылуу боюнча бул дагы бир чоң жардам этет деп ойлойбуз. Үчүнчүсү болсо бул санариптештирүү да. Азыр санариптештирүү бул негизги багыт болуп атат. Анткени өзүңөр билесиңер, баягы Шанхай кызматташтык уюмунун ортосундагы соода саттыкты кеңейтүү боюнча, өркүндөтүү боюнча бул барьерлерди алыш керек да, тоскоолдуктарды. Эгерде санариптештирүүнү биз толук киргизсек, анда жанагы электрондуу накладной дегендер баягы алдын ала барып, баягы границадан, таможнядан баягы тоскоолдуктар болбой түз өткөнгө жардам берет да. Ошондуктан азыр биз ошо санариптештирүүнү уюмдун ичинде активдештирип, документ алмашуу боюнча, санариптик кол коюу боюнча негизги маселелердин бири болуп атат. Бул дагы биз азыр ошо биздин эксперттер, специалисттер бул боюнча да иштеп атат. Анан өзүңөр билесиңер, азыр былтыр Чензенде саммит болуп атканда Чолпон Ата шаары Шанхай кызматташтык уюмунун туристтик борбор деп таанылган. Ошондуктан бул азыр дагы өзүңөр билесиңер, Чолпон Ата шаарында көптөгөн иш-чаралар өтүп атат. Концерттик программалар, жана спорт боюнча жыл сайын бооруки Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы дайыма жанагы атайын жүгүргөн кросс боюнча иш-чараларды өткөрүп атат. Быйыл болсо өзүңөр билесиңер, Чыңгыз Айтматовдун баягы демилгеси боюнча Ыскөл интеллектуалдык форуму дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун иш-чарасынын негизинде жасалды да. Өзүңөр билесиңер, ал дагы Чолпон Ата шаарында өттү. Буга дагы көбүнчөсүн ошо Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнөн келген делегациялар катышты да. Кытайдан көп, өзүңөр билесиңер, белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаттары келишти. Турциядан келишти, Россиядан келишти, Монголиядан келишти. Бардык Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнөн жана башка чакырылган коноктор келип ошо форумга катышты. Бул дагы бир жакшы иштердин бири болду. Мен ойлойм, азыркы даярдык буюрса баягы өз нугу менен, регламент менен жүрүп атат. Дагы эме бир аз убакыттарыбыз бар. Негизинен биз ойлойбуз, ушу даярдык жакшы, саммитти дагы жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракет кылабыз. Рахмат. Жээнбек Молдоканович, кийинки суроо, айтсаңыз, азыркы геосаясий шартта Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясаты кандай жүрүүдө? Борбордук Азиядагы интеграция жана чек ара маселелеринин чечилиши аймактык кызматташтыкка кандай мүмкүнчүлүктөрдү түздү? Бул дагы баягы бир оор жакшы вопрос, суроолордун бири экен. Анткени өзүңөр билесиңер, биз айтып атпайбызбы, көп векторлуу тышкы саясат деп. Эми бул көп векторлуу тышкы саясат деп биздин президент жөндөн жөн айткан жок да. Бул биз өзүбүз кичине мамлекетпиз. Экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз аз. Дайыма биз жанагы газдан, нефтиден, транзиттен дайыма биз көз карандыбыз. Ошондуктан ар бир көз карандылыктын артында көптөгөн баягы саясий иштер болот да. Анан ар бир чоң мамлекет өзүнүн баягы бир колу менен жардам берет, бир колу менен бирдемени сурайт да. Ошондуктан бизде ошо биз негизги эле бир чоң партнерлорго байланып калбастан, тышкы саясатыбыз мындай кенен болсун,
көптөгөн мамлекеттер менен теңтайлашып кызматташалы деп ошондой биздин президент атайын тапшырма койгон. Ошондуктан баягы көп векторлуу тышкы саясатты биз азыр өзүңөр көрөсүң акыркы 3 жылдын ичинде көптөгөн багыттар менен иштедик. Бул биздин негизи кошуналар. Андан кийинки өзүнүн баягы туруктуу партнерлор менен кызматташуу, Кытай, Россия, Турция сыяктуу. Андан кийинки болсо биздин Европа мамлекеттери менен, Азия мамлекеттери менен, Африка мамлекеттери менен, анан керек болсо даже Латин Америка мамлекеттери менен да кызматташканга аракет кылышыбыз керек. Бизге көптөгөн баягы альтернативдүү көпүрөлөр керек. Биз бир эле мамлекетти же бир эле чоң кошуна мамлекетти карап анан менен иштегенге мүмкүнчүлүк мындай болбош керек да. Анткени бизде дайыма өзүбүздүн баягы запастагы көпүрөлөр болушу керек. Бир жактан бул суроо чечилбесе, экинчи жак менен сүйлөшүп чечкенге аракет кылыш керек. Ошондуктан көп векторлуу бул жөн эле мындай отуруп алып ойлонуп чыккан иш эмес, бул биздин жашообузга керектүү саясат да. Биз ар бир чоң болобу, кичинекей мамлекеттер болобу, ар бир менен өзүнүн кызматташтык баягы өзүнүн достук мамилебизди түзүп, өзүнүн кызыкчылыгыбызды тактап, анан ар бир мамлекет менен өзүбүздүн баягы иш чарабызды өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз биз мына определенный бир тегерегибиздеги мамлекеттер менен кызмат кылабыз десек, анда бул бизде иште мындай өзүбүз мындай бир бурчка саккагандай болобуз да. Ошондуктан бизде түрлүү мамлекеттер менен кызматташып, түрлүү мындай көпүрлөрдү түзүп, бизде дайыма баягы тандоо болуш керек да. Бүгүн, эртең, бүрсүгүндө кандай иштейбиз деген. Ошондуктан бул жөнөкөй эле тышкы мындай айтылган сөз эмес, бул деген биздин жашообузга керектүү иш чара. Андан тышкары мына өзүңөр азыр эле айтып өттүм, Шанхай кызматташтык уюму бул эң чоң уюмдун бири. Мындан баягы 10 мүчө, андан тышкары дагы 9 мамлекет, 19 мамлекет менен кызматташып атат. Андан тышкары баягы өзүңөр билесиңер, традиционный СНГ көз каранды мамлекеттердин баягы шериктештиги. Бул дагы өзүнчө бир платформа. ОДКБ баягы жамааттык коопсуздукту келишими боюнча бул дагы өзүнчө бир кызматташтык. Анан түркү тилдүү мамлекеттердин уюму бул да өзүнчө. Ошондуктан бул ар бир уюм менен биз туура жолубузду таап, ар бир уюм аркылуу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырып иштегенге аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары азыр биздин Евро биримдик менен кызматташабыз. Өзүңөр билесиңер, 24-жылы биз баягы тереңдетип кызматташуу боюнча атайын келишимге кол койгонбуз. Азыр ошо келишимди азыр ратификация жүрүп атат. Эми 27 мамлекет аны ратификация өткөрүш керек. Ал ратификация бүткөндөн кийин дагы биздин мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Биз дагы ошо Евро биримдиктеги мамлекеттер менен дагы түздөн түз кызматташып соода кылганга чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондуктан биз ошо ар бир мамлекет менен өзүнүн уюмдарды дагы туура колдонуп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдыга жылдырганга аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары дагы жакшы бул платформа, бул Борбордук Азия плюс деген платформа, өзүңөр билесиңер. Бул Россия менен бар, Кытай менен бар, Япония менен бар, США менен бар, Южный Корея менен, Индия менен бар. Бул платформа дагы аябай абдан керектүү, анткени биздин чоң партнерлор Борбордук Азияны бир чоң аймак катары көрүп атышат. Анан бул чоң бир маркет, баягы рынок катары көрүшөт да. Анткени бияка бир иш чоң эгерде ишкана ачса, ошонун мүмкүнчүлүктөрү кандай болот? Мисалы үчүн Кыргызстанга ачса, Борбордук Азия мамлекеттери менен соодалашабы, ошо чыгарган товарын сата алабы? Бул платформада абдан керектүү, анткени бул платформада биз ар бир мамлекет бул өзүбүздүн баягы өзүнүн кызыкчылыгыбызды жылдырабыз, бирок бул биз Борбордук Азия мамлекеттеринин баягы бир платформасын көргөзүп атабыз да. Ошондуктан ар бир платформаны биз туура колдонуп, ар бир биздин партнерлор менен туура сүйлөшүп, анан биздин баягы кызыкчылыктарды алдыга жылдырышыбыз керек. Анткени айтпайм, кичинекей мамлекет болгондон кийин
биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз баягы экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз аз да. Бирок биз саясий мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңири жайылтып, ар бири менен сүйлөшүп, достошуп, кызматташып, анан бир жакта чечилбеген ал мисалы үчүн азыр эң эле бир проблема бул күйүүчү май да проблема болуп атат. Азыр биз дайыма Россиядан алчубыз. Анан баягы Россиядагы жанагы МПЗлар иштебей калган үчүн азыр биз ошо күйүүчү майды азыр башка мамлекеттер менен алганга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн азыр Азербайжан менен иштеп атабыз, Түркмения менен иштеп атабыз, Иран менен иштеп атабыз. Бул Кытай мамлекети менен иштеп атабыз. Азыр ошо араб мамлекеттери менен дагы консультация жасап атабыз. Анткени бизге азыр биз бир жакты эле карап отура албайбыз да. Аякта согуш бүткөндөн кийин бизге күйүүчү май бизге азыр бүгүн эртең керек. Азыр ошо биздин өзүбүздүн запастарыбызды баягы топтоп алышыбыз керек да. Ошон үчүн биз азыр көп векторлуу деген, значит, ар бир мамлекет менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдонуп иштегенге аракет кылышыбыз керек. Бул азыр жашоодогу биздин кызыкчылыгыбызга эң керектүү формат да. Абдан жакшы. Мынакей Жээнбек Молдоканович, эми мына Россияда жүргөн баягы кыргызстандыктар жөнүндө сурагым келип жатат, укугун коргоо маселеси боюнча. Анткени өзүңүз билгендей ушул Россияда миграция мыйзамдары өзгөрбөдү. Анан биздин кыргызстандыктарга таасири кандай болуп атат? Анан ал жерде сиздер кандай иш жүргүзүп жатасыздар? Эми бул кээ бир мыйзамдары татаалдашты окшойт. Анан таасири кандай болуп атат биздин жарандарга? Эми мигранттардын суроосу бул аябай мындай негизги оорусуулордун бири. Анткени өзүңөр билесиңер, дүйнөдө канча мамлекет болсо ошончо биздин мигранттар бар да. Баардык жерде кайда барбасаң кыргыздар бар. Эмгек кылып жүрүшөт, оокат кылып жүрүшөт, өзлөрүнүн жашоосун ошо чет өлкөдө жашап, мүмкүн болушунча өзлөрүнүн жашоосун оңдоп, мүмкүн болсо өзлөрүнүн ата элерине жардам берип, мындай аракет кылып жүрүшөт. Кээ бирлери окуп жүрүшөт, кээ бирлери иштеп жүрүшөт. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул дүйнөлүк процесс. Анткени миграция деген бул дүйнөлүк процесс. Баягы дүйнөдө элдер жылып турат да. Каякта мындай жумуш көбүрөөк болсо, зарплатасы баягы каражаты көбүрөөк болсо, кызыккан эл ошол жака жылат. Анан ошо мисалы үчүн бизден кеткен мигранттардын ордо бошуп калып атат да. Биз башка жактан чакырып атабыз да. Бул дүйнөлүк процесс, буга эч кандай мындай таң калыштын кереги жок. Бирок ошо мигранттар барган жеринен оокат кылып атышат, кандайдыр бир тажрыйба алып атышат, бир опыт алып атышат. Кээ бирлери кайтып келип Кыргызстанга иш чара ачып атышат. Бунун баары тең мындай дүйнөлүк процесс да. Бирок ошо дүйнөлүк процесстин, конечно, эң негизги биздин мигранттардын көбү бул азыр Россияда, Турцияда, Түштүк Кореяда, анан Казакстанда. Казакстанда көбүнчөсүн бул жай мезгилинде, баягы сезондук жумуштун убагында көп барышат. Жазында, жайында, күзгө чейин болушат, кышында кайра кайтып келишет. Россияда болсо өзүңөр билесиңер, бул биздин 25-жылдын аягы, 26-жылдын башында биз атайын Россиянын ички иштер министрлигинен баягы регистрация болгон биздин граждандардын санын алганбыз. Ал 502 000 жаран ошо Россияда регистрация менен закондуу түрдө иштеп атат. Закондуу түрдө баягы документтери туура, да, жашаган жери баягы катталган, баардык баягы баягы иш закондуу түрдө жашап иштеп аткандар да. Андан тышкары дагы законсуз жүргөндөр дагы болушу мүмкүн. Алардын баягы санын ала албайсың, анткени алар регистрация өткөн эмес. Бирок биз азыр бир жакшы жери, жанагы орустар тарап закондорду мындай катуулатпадыбы мигранттарга карата. Бул дагы көптөгөн мигранттар Кыргызстанга кайтып келди. Кайтып келип азыр бияктагы жумушчу орундарын ээлеп атышат. Көптөрү Турцияга кетишти. Кээ бир бөлүгү даже Америкага кетишти да. Америкага кетишти.
Анан азыр баягы Россия тарап айтып атат да, эгерде документтериңер туура болсо, биздин граждандар сыяктуу эле түздөп алып иштей бергиле деп. Андай баягы өзүнө тың, документине тың балдар, кыздар уже иштеп окат кылып жүрүшөт. Көптөрү болсо, жанагы мен айткандай, эки жакка чыгып кетишти же кайтып келишти да. Бирок азыр жанагы Амина деген тиркеме кылып атышпайбы? Бул дагы бир жакшы жери. Ошо тиркеме кылгандан кийин бүт бартаң ошо жанагы Россиянын ички иштер министрлигинде баягы маалымат түшөт да. Ошондуктан жанагы более менее точный жана цифраны берип атышат да, 502 миң деген граждандар баягы мыйзамдуу жашап жүрүшөт. Укук ченемдүү мыйзамдуу жашап жүрүшөт дегенде. Анан калгандары болсо баягы 90 күнүн ичинде документтер туура болбосо, ошо 90 баргандан кийин 90 күнүн ичинде өзлөрүнүн документтерин тууралап, жашаган жерин регистрация кылып, анан баягы иштеп кете берсе болот да. Бирок ошонун ичинде жасабаса, анда алар баягы депортация болушат да. Анткени бул биздин элчилик, биздин дипломаттар, эми биздин өзүңөр билесиңер, биздин Москвада негизги биздин элчилигибиз турат. Анан дети Калининграддан баштап Сахалинге чейин биздин мигранттар бар. Бирок биз азыр жанагы атайын Россиядагы элчиликтин өзүнүн канцелярияларын ачканбыз. Бул Сургутта бар, бул Красноярскийде бар, Новосибирскийде бар, Иркутскийде бар, Владивостокто бар, Якутияда бар, анан Сахалинде бар. Ошону консулдар, биздин консулдар ошо жанагы Россиядагы элчиликтин дипломаттары ошол жакта бирден отуруп иштешет. Андан тышкары Екатеринбургда, Казанда, Новосибирскийде, анан Санкт-Петербургда биздин генералдык консулдуктар бар. Ошолор ар бир биздин граждандардын баягы проблемаларын чечкенге аракет кылышып, анан боореки жанагы өзүңөр билесиңер, 25-жылда көптөгөн баягы апрелден баштап, апрелден баягы майда бүтүп калмак былтыр. Андан кийин баарын документи туура болбогон баарын депортация кылышмактар. Анан биздин президент атайын суранып атып, 1-сентябрга, 10-сентябрга чейин узартканбыз былтыр. Анан ошо 10-сентябрга чейин биздин дипломаттар баардык ошо Россиянын тегерегинде катуу иштешти да, түшүндүрүү иши менен. Түшүндүрүп, кээ бирлерин колунан жетеп келип, моундай документтер даярда деп баягы жасап, баягы өзүңөр билесиңер, кыргыздар срок бүтүргө 2 күн калганда чуркап башташат да. Анан жетпей калдым дегенде мындай баягы проблемалар башталат. Ошондуктан биз айттык, анан кийин 10-нан кийин бизге келбегиле. 10-сентябрдан кийин. Андан кийин эч кимди укпайбыз, эч кимге жардам бербейбиз. Азыр ошо 10-сентябрга чейин документтериңер бүтүрүлгүлө деп канча биз дипломаттар, мен централдык аппараттан 15 киши жибердим. Бүт Россиянын баарын кыдырып чыгып, баягы радио, телевидение, соцсеттер менен айтышып аракет кылдык. Бирок азыр ошо баары баягы өзүнүн жыйынтыгын берди да. Көптөгөн биздин мигранттар документтерин даярдап, ошо закондуу түрдө жашап келатышат. Ал эми баягы проблема узгандар аргасынан келип атышат канча. Андан тышкары бизде азыр көптөгөн жанагы ар кандай криминалдык иштер менен жаза түрмөгө түшүп калгандар бар. Бул боюнча дагы акыркы анан мурунку курултайда дагы көптөгөн суроолор берилген биздин баягы региондордон келген делегаттардан келген. Анан бул боюнча биз Тышкы иштер министрлиги, генералдык прокуратура, анан биздин элчиликтер боюнча абдан активдүү иштеп атабыз. Мисалы үчүн быйыл жарым жылдын ичинде 170ге жакын адамды биз уже котордук бияка да. Бул жылдан жылга баягы өсүп келатат. Мисалы үчүн былтыр 200ге жакын кишини чыгарганбыз, бияка отурганбыз. Эми быйыл дагы ошо иш жүрүп атат. Жылдын аягына чейин дагы биз 200ге жакындан адамды которобуз. Бирок көптөрү баягы өзлөрү аякка дагы жөнөкөй эле биз чыгарабыз деп чыгара албайбыз да. Өзүнүн каалоосу. Биринчиден ошо баягы жасаган кылмышы жеңилирээк болуш керек. Баягы оор эмес, жеңилирээк болуш керек. Экинчиден болсо ошо тураткан жеринде өзүнүн кылган кызматы, өзүнүн тартиби кандай. Анан үчүнчүдөн болсо өзүңүз айткандай бизге атайын заявление жазыш керек. Мен ошо Кыргызстанга барып
өтө калган убактысында анан ошондо биз ошонун баарын толуктап генеральный прокуратурага беребиз. Генеральный прокуратура ошо Россия тарапы менен иштеп аларды чыгарганга аракет кылат. Бирок кээ бирлери көптөрү баягы ошол жакта эле калып убактысын бүтүргөнгө аракет кылып атышат. Көптөр жазбайт. Бирок туугандар келишет, бизге заявление жазышат. Анан тиги биздин гражданин өзү жазмайынча ал иш алдыга жылбайт да. Ошондуктан мындай проблемалар да бар. Мындай проблемалар бар. Бирок негизинен азыр мен айтат элем, Россияда уже биздин мигранттардын баягы укуктук жагы бир топ тартипке келди. Биздин мигранттар да түшүнүп калышты. Ошондуктан баягы бузбаганга аракет кылып жатышат. Турцияда дагы бар, бирок андайакта бир эле проблема бул жанагы визасын баягы убагында узартпай виза убактысын бүткөндөр болот. А так көбүнчөсүн баягы туура барып келип иштеп атышат. Андан тышкары азыр Түштүк Кореяда жана сезонный жумуш болуп эмеде Великобританияга барып иштеп атышат. Бул болсо атайын биздин 6 айлык азыр жана бияктагы Великобританиялык, кыргызстандык фирмалар менен аркылуу баягы документтерин туура жасап, алардын баягы коштоосу менен барып иштеп келип атышат. Бул дагы бир жакшы практика. Бул боюнча дагы Британия жакта абдан кызыгуулар болуп атат. Анткени аякка дагы баягы убагында, сезон убагында жумушчулар жетишпейт экен да. Ошондуктан алар дагы бизден суралып баягы 10 миңге чейин баягы эмелерди, жумуш күчтөрдү берип тургула деп суранып атышат. Андан тышкары Германияда, мисалы үчүн Германияда технический баягы билими барларды абдан мындай чакырышат экен да. Мисалы үчүн электриктер, сантехниктер, темир усталар, жыгач усталар деген сыяктуучу. Машина оңдогондор, ошондойлор абдан жетишпейт экен. Ошондо сурап атышат. Бирок эми баягы ал үчүн квалифицированный рабочий деп коет да. Баягы өзүнүн кесиби менен барып иштегендер болуш керек. Бул боюнча да акырын мындай ар түрдүү компаниялар иштеп жүргүзүп атышат. Иштелин бирок мындай массовый түрдө бул ишке ашыла. Бирок өзүңөр билесиңер, ошол эле кесиптер бизге керек болуп атат. Азыр канча деген баягы тигүүчүлөргө орун бош болуп атат. Азыр жана Камбарата бирде гэс курганга, жөнөкөй эле экскаватор айдаганга, трактор айдаганга, жерди түздөгөнгө, электрикте, башка көптөгөн кесиптеги жумушчулар керек болуп атпайбы? Хотя алар деле 80-90 миңден кем алышпайт акчага. Ошол жумушчулар керек болуп атат. Анан темир жолго жумушчу күчтөр керек болуп атат. Андан тышкары бул дагы жетишсиз болуп атат. Мен ойлойт элем, бул эми биз дагы бир четинен ойлош керек. Миграция бул дүйнөлүк процесс болгондон кийин биздикилер башка жакка кетсе, биздин алардын ордуна башкалар келип атат да. Бирок көбүнчөсүн ошо биздин граждандар туруктуу өзүнүн мамлекетинде иштесе, үйүнө жакын болсо, эми биринчи өзүнүн мамлекетинде коопсуздук да. Экинчиден болсо үй бүлөсүнө жакын. Үчүнчүдөн болсо баягы зарплатары баягы азыр бир топ эле Россиядагыга теңелип калды да. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктү пайдаланып чакырат элек. Биздин мигранттарды эгер мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга кайтып келип иштеп, баягы өздөрүнүн жашоо турмушун ушу өзүнүн мамлекетинде өткөрсө жакшы болмок деген ойдомун. Жумуш орундары деле кенен болуп калбадыбы? Кенен азыр. Ошон үчүн жанагы азыр карабайсың, жол курган жанагы куруучулар дейт, Нарындан баштап Сколин тегере бүт жол курулат да. Жалаң эле пакистандыктар иштеп атат, Бангладештен иштеп атышат. Кээде кытайлыктар иштеп атышат. Анткени ошо жумушчу күч жетпей атпайбы? Ооба. Азыр жана канча деген курулуш иштери болуп атат да. Тоже киши жетишпейт. Ипотекалык үйлөр курулуп атат. Ага биз азыр аргасыздан киши жетишпеген үчүн чет өлкөдөн жумушчулар чакырганга аргасыз болуп атабыз. Анткени өзүнүн жумушчу орун баягы көптөрү келишпейт. Кара жумушка баягы иштегилер келбей, баягы түшүнүксүз. Бирок ошо именно ошондо курулуш иштеринде азыр орун, жумушчу орун абдан көп. Ошол сиз айткан бизге келип иштеп, иш менен камсыз болуп аткан мигранттарга да биздин Кыргызстандын мыйзамдары дагы, талаптары да так
коюлган да. Жок, коюлган. Анан негизинен булардын коопсуздугу да өзүнүн мамлекетинде жашап атат да. Эч кимден коркпойт, бирөө кармап кетпейт да, бирөөсү документин сурабайт. Бир. Экинчиден болсо өзүнүн үй бүлөсүнө жакын, баласын көрөт, ата энесин көрүп турат, келип кетип турат дегендей. Анан кийин ошо иштеген акчасын азыр ипотека курулуп атат, очередке туруп ипотека үй алса болот. Азыр мүмкүнчүлүктөр кеңейди да мурунку караганда. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, келгиле Кыргызстанга, иштегиле, жумушчу орундар бар. Мүмкүн болсо ошо мамлекетке пайдаңарды тийгизгиле деп. Социалдык баракчалардан да жазып атышат го, өзүбүздүн өлкөдө иштеп көп акча алып атабыз деп көп эле көрүп Ошондой атабыз. көп. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Анан ушу эл аралык алдыда өтө турган иш чаралар, анан мамлекет башчыбыздын башка өлкөлөргө дагы сапарлары жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Эми азыр негизги иш чара бул айтып өттүм, биздеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Кыргызстанда болот. Азыр буга абдан даярдык, абдан мындай катуу кези. Бул ички мазмун жагынан дагы, андан тышкары боореки организацион технический жагы дагы, курулуштар, жолдор, стадиондор дегенде ошонун баарын тең биз азыр тактап атабыз. Негизги ошону биз саммитти жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Андан тышкары 6-чы көчмөндөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюну, бул дагы биз үчүн эң чоң иш чаранын бири. Анткени 90дон 100гө жакын мамлекеттердин спортсмендери келишет, туристтер келишет, коноктор келишет. Анан атайын чакырылган бул ШОСко чакырылган жогорку деңгээлде коноктор дагы ачылышына катышат. Ошондуктан биздин өкмөт үчүн, баардык мамлекеттик органдар үчүн азыр саммитти өткөрүү биздеги негизги баягы тапшырманын бири да. Андан ары баягы жашоо токтоп калбайт. Баягы жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары күнүнө чейин жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз. Андан тышкары азыр көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот. Бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы эби менен баягы иштеп келатабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп. Президенттин дагы графиги абдан толук. Анын баарын убагында айтабыз. Шанхай кызматташтык уюму бул жылы баягы даталуу десек да болот экен да. 25 жылдык. Кийинки жылга кайсыл өлкө төрагалык кылат муну? Азыр ал биз Пакистанга өткөрүп беребиз. Пакистанга. Пакистан болот. Пакистан ошо 20 сентябрдан баштап 26-жылдын 27-жылга чейин Пакистанга өткөрүп беребиз. Анан Пакистандар алып кетет мынакы иш чараны. Рахмат сизге. Абдан жакшы. Биз мынакей баягы уктуруубузду аз эле убактыбыз калды. Эми сизге да кыскача эркин микрофон берели. Рахмат. Эми мен айтат элем, эми Тышкы иштер министрлиги баягы өзүнчө министрлик болгондуктан бизде биздин ишибиз көбүнчөсү баягы кагаз түрүндө өтөт да. Кагаз түрүндө, сүйлөшүү түрүндө, анан баягы иш чаралар абдан көп, бирок көп мындай көзгө көрүнбөйт да. Бирок мен тамашалап айтып калам сотрудниктериме, эгер ар бир жазган кагазыңарды ошончолук көп болсо, биз ошончо кирпич чыгармакпыз депчи. Анткени биздин жумуш ошо кагаз менен байланышкан, ар бир жасаган ишибиз ошо баары кагазга түшүрүлүп, архивге түшүрүлүп, анан өкмөткө, президентке чейин берилет. Ошондуктан мен ойлойт элем, баягы көрүнбөгөн иш менен болгону менен биз азыр мамлекеттин авторитетин көтөргөнгө, мамлекеттин имиджин көтөргөнгө, анан бизди мамлекетти тааныштырганга чоң иштер жасап атабыз. Рахмат келгениңизге, ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, ачык кабинетти долбоорун угуп көрдүңүздөр. Программаны Мээрим Абдыраманова, Айдар Темиралиев алып бардык. Биз менен болуңуздар.